Эгерде bir Kırgızstan boyunca 2,5 ming шайлоо округун көбөйтө турган болсок, 1,5 миллион адам шайлоого катышпай калыптыр. Өзү болгон 3 миллион шайлоочу болсок, аны 1,5 миллиону шайлоого катышпай калды. Бизге бюллетендерди бербей койду. Биз укуктан ажырап калдык, мыйзамдуу укуктан ажырадык да бизчи. Эми кандай кылабыз? Кандай болсо да болду. Азыр мен ушул биздин добушторду санаган эң башкы компьютер ушул жерге алып келдим азырчы. Ушул кишини бияка чакырам азыр силердин астыңыздарга. Анан мурда силерге бир кичинекей шайлоо өткөзөйүн деп атам. Нарымбек бергесең. Бул өткөндөгү бюллетенде 14 партия турган болсо, биз азыр 5 мамлекеттин атын жаздык бюллетенге. Орта Азиядагы 5 мамлекет. Акыркы 20 жылдын ичинде экономикалык өнүгүп аткан саясий тынч акыбалдагы кайсы мамлекет деген суроого силер жооп берсеңиздер. Көп убактыңыздарды албайм. Мына жерде 5 мамлекет жазып койдук. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан дегендей. Мына ушуларды силер мына жерге птичке коюп берсеңиздер, астында отургандарга Наримге апара койгонбу? Бат-бат. Силердин оюңар боюнча кайсы өнүгүп аткан тынч өнүккөн мамлекет? Ушуну тактайлык. Анан мен азыр астыңыздарга ошол роботту чакырайын. Роботту өзү биринчи япондор ойлоп тапкан, мунучу. Япондор ойлоп таап, ууру кармай турган робот ойлоп табышкан. Японияда 1 саатта 5 та ууруну кармаган, базарга чыгыпчы. Робот өзү кармаган. Анан Америкага барганда 1 саатта 50 ууруну кармаган, көп экен ууруларчы. Кыргызстанга келген экен 1 сааттын ичинде роботту кимдир бирөө уурдап кеттир. Роботам жиндеп калыптыр, onu уурдап кеттир. Биздикилер любой нерсени уурдап кетет да. Вот, ошон үчүн таң калбаслык керек. Азыр ошол роботту бияка чакырайын, сиздер кол чаап койсоңуздар түшүнөт ончо-мунчачы. Абдырайым ака, кеп койсоңуз бияка. Атын кыргызча коюп койдук, Абдырайым ака. Мына ушул Абдырайым ака биздин шайлоодогу бюллетендерди эсептеген робот. Суроонда бир жолу кайталап коеюн. Акыркы 20 жылда тынч өнүгүп аткан саясий акыбалы тынч мамлекет Кыргызстан дейт. Ничего себе. Ким жазды буну? Сизби? Кыргызстан. Туура? Эң тынч мамлекет Кыргызстан. Вообще-то сиз КТРге барып иштешиңиз керек экен да. Жаңылыктарды алып бара турган диктор болсоңуз жакшы болот. Биздин КТРде соғыш болбосо эле тынч эле нормально, баары жок тынч эле дей берет го. Ошондой иш кылышыңыз болот экен. Сиздин оюңуз биз сыйлайбыз, Түркмөнстан дейт, Түркмөнстан, Казакстан дейт. Эми болуптур. Бул силердин оюңуздар экен, туура, Тажикстан деп, Түркмөнстан экен. Кыскасы 5 киши өзүнүн 5 кыл ойлорун айттыр. Кыргызстан деп патриот катары айткан экенсиз, сизге рахмат. Кыргызстан кандай болсо дагы биз тынч деп сезебиз аны, туура. Так, анда буну Абдырайым акадан сурап көрөйлүк. Абдырайым акадан. Кыргызстан. Сиздики. Кыргызстан. 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 Не болгон бул? Бүтүн Кыргызстан. Кайсы бүтүн Кыргызстан? Таза айт кылат экенсиң го, Абдырайым ака. Мен сени элдин астына алып чыгып алып, вообще акмак турбайсың сен. Эй, Тынар, бер басчы. Тынар. Бу кандай деген нерсе? Сен не дедиң эле мунун? Не болду, иштеп атат? Мунун Орта Азиядагы тынч өнүккөн мамлекет кайсы десем, элдер Түркмөнстан, Казакстан деп жазып берсе, бул баарын эле Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан деп атат го муну. 5 жолу Кыргызстан дедин, анан бүтүн Кыргызстан деп койдубу? Ооба. Биринчи суроо алып чыкпай белеңиз. Не болду? Бул өткөндө шайлоого настройка болгон боюнча турат да. Суроо алып керек. Rosa kişinin
Taz ит кылдың mı? Өзүңөр ошо настройка кылып кой дедиңер, ошо настройка боюнча турат бул. Башка оңдол эле койду. Кеширип коюң, мен ака мен билбей эле сөгөрмүн чо. Өзүңөр адам подам эмес экенсиңер. Ар кимин келип, ар партияга настройка кылып берип, мени ham келлем гаңгирап калды. Adam подам эмес экенсиңер. Кореяга кетем. Барыш неме болсоң ошо болушу. Өлүшө.